Его сильная сторона, я как всем говорю, это агрессивность. Анын эң күчтүү жагы мен дайыма айтып келгендей агрессивдүүлүгү. Бирок ал сапатын татамиде гана көрсөтөт. Аялдар дзюдосу бул физикалык даярдык жана агрессия. Абибада агрессияда физикалык күч да жетиштүү. Техникасы мыкты. Кармоо ыкмалары абдан жогору. Мага анын татамидеги ошол агрессиясы абдан жагат. Ал эми спорттон тышкары ал өтө боорукер, акылдуу кыз. Дайыма жылмайып жүрөт. Баары менен жылуу мамиле кылат. Ал чынында эле абдан жакшы кыз. Все время улыбается, все время со всеми общается. Она очень хорошая девочка. У него большой контраст. Вот в этом профессионал. Анын мүнөзүндө чоң контраст бар. Мына ушундан анын кесипкөйлүгү көрүнөт. Ишке баш оту менен кирип, бар күчүңдү жумшайсың. Ал эми эс алууда жайдары болуп, баары менен ачык сүйлөшөсүң. Ошол аркылуу башкаларга лидерлик сапатыңды көрсөтөсүң. Бул өтө маанилүү. Улыбаешься, со всеми общаешься, качество лидеров показываешь ребятам, это очень важно. Казакстандык дзюдочу Абиба Абужакынова 48 килограммга чейинки салмакта күч сынашат. Сыртынан назик көрүнгөн бул жылдыздуу кыз учурда өз атын Казакстандын дзюдо тарыхына алтын тамгалар менен жазып, дүйнө чемпионатында байге алган алгачкы казак кызы болуп калды. Андан кийин Абиба өз жетишкендиги кокустук эмес экенин кайра-кайра далилдеп, дүйнөлүк биринчиликтерде медалдарды утуп келди. Бирок ал дайыма алтынга 1-2 кадам жетпей токтоп калган. Абибанын өзүнө болгон талабы абдан жогору. Ал өзүнө өтө катуу талаптарды коёт. Эгер медаль албай калсаң, сен эч кимсиң, нөлсүң. Андай болсо спортту ташта дейт. Күмүш менен коло жаман эмес, бирок алар Абужакынованы чындап бактылуу кыла албайт. Если мен алтын алсам, Эгер мен алтын алсам, ал сезимдерди сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Бул эң биринчи кезекте эмоция. Мен ошол мелдеште өзүмдү номер 1 сезем. Бирок 1 орунду сактап калуу спортто абдан кыйын. Дзюдодо ар бир мелдеште медаль алуу өтө оор иш. Бирок алтынга эч нерсе жетпейт. Күмүш да, коло да алтындын ордун баса албайт. Абиба спортшымызды алсак, Абиба жөнүндө спортчу катары айтсак, мүнөзү өтө корч, өжөр кыз. Ошол өжөрлүгү менен мелдештерде бардык каршылаштарын жеңип келет. Мына ушул мүнөзү туруктуулугу жагынан ал абдан мыкты. солай атат. Міне жагынан кайсарлыгы мыкты. Это спортсменка мирового уровня. Его надо просто подвести. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги спортчу. Аны болгону туура багыттап колдоо керек. Ал дүйнө чемпионатында, олимпиада оюндарында утуп алууга толук жөндөмдүү. Ал каалаган атаандашын жеңе алат. Болгону финалга чыкканда психологиялык жактан бир аз алсыздык көрсөтүп коет. Бирок биз бул багытта иштеп жатабыз. Быйыл Азия оюндары болот. Келерки жылы дүйнө чемпионаты өзүбүздө өтөт. Абиба абдан жакшы натыйжа көрсөтөт деп ишенем. Азиатские игры будет, и в следующем году чемпионат мира у нас дома будет. И думаю, что очень-очень хороший результат у него будет. Енді Абиба Абужакынова деген карындашыбыз қазіргі таңда. Абиба Абужакынова деген карындашыбыз бар. Азыркы учурда ал аялдар арасындагы дзюдодо Казакстандын лидери болуп эсептелет. Ал Казакстандын дзюдо тарыхына өз атын алтын тамгалар менен жазып жаткан спортчу. Жалпысынан айтканда, ал өлкө тарыхында дүйнөлүк деңгээлде медаль алган биринчи казак кызы. Дүйнө чемпионаттарынан 1 күмүш, 1 коло медаль алган. Азия оюндарында 2 орунду ээлеген. Кыскасы, ал биздин чыныгы баатыр кызыбыз. Эгер Абиба мышыгуусун ушул калыбында уланта берсе, ал олимпиада чемпиону болот деп ишенебиз. Биз үчүн ал буга чейин эле чемпион. Буюрса, олимпиада чемпиону болот деген сенімдеміз, үміттеміз. Және де чемпион болуна тилектеспин. 2025 жылдын сезонун Абиба абдан ийгиликтүү жыйынтыктады. Эл аралык дзюдо федерациясы аны өз салмак категориясында дүйнөнүн эң күчтүү дзюдочусу деп атады. Бул деген эми дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, ар бир спортчу аны жеңүүнү максат кылат дегенди билдирет. Бул чоң жоопкерчилик жана чоң басым. Айрыкча эң жеңил салмак категориясында атаандаштык өтө күчтүү. Анткени физика мыйзамдарына ылайык салмак канчалык аз болсо, спортчулар ошончолук ылдам жана шамдагай болушат.
Бирок Абиба бул басымга туруштук бере алчудай. Убакыт өткөн сайын ал муну жакшыраак көздөштүрүп жатат. Енді мен рейтингте жоғары Мен азыр рейтингте жогору турам. Ошондуктан менде принцип бар. Мен жеңилбешим керек. Рейтингте биринчи болуу бул атаандаштыкка туруштук бере билүү дегенди билдирет. Мен Казакстандын дзюдодо дүйнөлүк деңгээлде атаандаш боло алышын кааладым. Ошол деңгээлге жеттим. жақындаған сайын, потому что настройды мен жарыс күні берем. Чоң мелдеш жакындаганда мен ага көп көңүл бурбайм. Анткени ал энергиямды жана күчүмдү алып коет. Ошондуктан мелдеш тууралуу көп ойлонбойм. Эң негизгиси туура тамактануу, режимди сактоо жана энергия топтоо. Ошол нерселерге көңүл бурам. И больше энергия жинау керек. Сондайды гана ойлойм, жарысты катты ойламайм. Бүгүнкү күндө Абиба Абужакынова Казакстандын аялдар дзюдосунун лидери, Жеңиз клубунун аялдар командасынын капитаны, эл аралык мелдештерде туруктуу өсүш көрсөтүп жаткан спортчу. Ошондуктан таң калыштуу көрүнүш жакында эле Абиба спортту биротоло таштап кетүүнү ойлогон. Ал тынч, спорттон алыс жашоону тандап көрүүнү да караган. Бул каржылык жактан жеңилирээк болмок жана жогорку жыйынтыктардын жоктугу да аны тынчсыздандырган. 2019 жылы мен спортту таштап кетким келген. Ар кандай көйгөйлөр болду. Анын ичинде каржылык кыйынчылыктар да бар эле. Бирок жанымда жакшы машыктыруучулар болду. Ошол учурда дзюдону таштабай калдым. Машыктыруучуларым күтө тур, сенде дагы жетишкендиктер болот. Сен дагы жеңишке жетесиң деп айтып, мени колдошту. Ошол сөздөр мага күч берип, мен спортто калдым. Чынында ал кезде спорттон кетип, башка иш менен алектенсем деген ойлор болгон. Абибанын өмүр баяндагы айрым учурлар аны жолу кандай болгон күндө да чоң жетишкендиктерге алып келерин көрсөтүп турат. 2019 жылы ал спортто дзюдодо калып калды. Анткени жанында аны колдогон адамдар болду. Ал эми эң башында, кичинекей кезинде анын тагдырын өзгөрткөн адам апасы болду. Апасы кызында спортко болгон жөндөм бар экенин байкап аны өнүктүрүүнү чечкен. Енді мені мамам өз... Апам мени бир жолу гимнастикага алып барган. Ошол жерден эле менин жөндөмүмдү байкаган окшойт. Балким ал мени спортчу боло аларымды, чоң жетишкендиктерге жетеримди көргөндүр. Кичинекей кезимде энергиям көп болчу, көп кыймылдачумун. Ошол сапаттарымды байкап мени спортко берген. Андан ары өзүм улантып кеттим. Кыскасы, энергиям көп. Тез кыймылдагандыктан спортко келдим. Болгандан кийин спортко берген мен. Энергиялуу спортту жакшы көргөн мектеп окуучусу көркөм гимнастика менен кубанып машыгып жүргөн. Бирок бир күнү бул секция жабылып калган. Ошол учурда кичинекей Абиба спортсуз жашоону элестете алган эмес. Ошондуктан ал эми кайсы спорт түрү менен алектенем деген суроо пайда болгон. Ошентип кокустуктардын жыйынтыгында Абиба дзюдого келип калган. Азыр ал ошол учурду эстеп, эгер гимнастика ирими жабылбаганда, балким ошол бойдон гимнастикада калмакмын деп ойлонот. Бирок бул тууралуу болжолдоп айтуунун деле кереги жок. Гимнастикасыз калган кыз дзюдону тандап, акырында бул спортту бүт жүрөгү менен сүйүп калды. Жок, ол билип... Жок, мен дзюдого атайын барган эмесмин. Бул менин спортум болот деп ойлогон эмесмин. Баары кокусунан болду. Бирок аракет кылып көргөндө мага жагып калды. Кийин менин бүт өмүрүм дзюдо менен байланыштуу экенин түшүндүм. Бардык ойлорумду, көңүлүмдү ушул спортко арнадым. Ал учурда мен 17-18 жашта болчумун. Бул 2015 жылдар эле. Эгер сен спортко келсең, анда көп нерсени артка таштап, ден соолугуңду ушул ишке арнашың керек. Бирок дал ушул спорт адамга чыдамкайлыкты, бекемдикти жана адамгерчиликти үйрөтөт. Жакшы адам болуп, коомго пайда алып келүү үчүн адамдарды профессионалдык спорт менен алектенүүгө чакырам. Спортпен айланышын сурайм адамдардан. Енді Абиба бізде республикалық спорт колледжден бері бірге келген. Биз Абиба менен спорт колледжден бери чогуу келтабыз. Ошол учурда эле ал жөнүндө түшүнүк бар болчу. Ал жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль уткан. Ошондо эле өзүн көрсөттү, мүнөзүн, күчүн. Ошол мелдеште ал жогорку деңгээлде медаль утууга жөндөмдүү экенин далилдеген. Аялдар командасында эң негизгиси эмгекчилдик жана бекем мүнөз. Эгер мүнөзүң күчтүү болсо, эң оор кармаштарда да жеңишке жетише аласың. Мінезді болсаң, көп жерде осы күресіп жатқан кезде күресіп жатқан схваткаңды алып шығасың.
Профессионалдык жеңис клубу Казакстандагы эл аралык форматтагы алгачкы адистештирилген дзюдо клубу. Клубдун капитаны Гусман Кыргызбаевдин айтымында жеңис өз канатынын алдына Казакстандын эң таланттуу дзюдочуларын топтогон. Біз сол жеңіс клуб келгелі бері қазір жеңіс клубтың атынан Жеңис клубу ачылгандан бери спортчулар ушул клубдун атынан чет өлкөлөрдөгү клубдук лигаларга катышып, тажрыйба топтоп, андан ары мелдештерде өздөрүн өнүктүрүп келишет. Канчалык көп мелдешке катышса, спортчу ошончолук ачылып, жеңишке жетүүсү жеңилирээк болот. Бул келечектеги ийгиликтер үчүн чоң колдоо деп айтсам болот. Жалпысынан алганда, Жеңис клубу биздин өлкөдө биринчи болуп ачылган. Өткөн жылы 2025-жылы клубдук лигалар арасында биринчи жолу чемпионат өтүп, биздин команда жакшы жыйынтык көрсөттү. Ал тургай лиганын чемпиону болду десек болот. Командалык эсепте Жеңис дайыма белгилүү орундарды ээлеп келет. лига чемпиондық деп айтсам болады. Біздің жеңіс клубта қатысып, жақсы өнер көрсетті. Командалық есепте жаңағы жүлделі орындағыдан көрініп жүр. Казакстан күрөш боюнча салттуу түрдө күчтүү өлкө. Анын ичинде дзюдо да бар. Эгемендүүлүк алгандан тартып эле Казакстан дүйнөлүк мелдештерге жөн гана катышпастан медалдар үчүн күрөшүп келет. Потенциал огромный потенциал у казахстанских дзюдоистов. Дарамет абдан чоң. Казакстандык дзюдочулардын мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Алар өтө техникалык күчтүү спортчулар. Сиздерде дүйнөлүк дзюдонун лидерлери Елдос Сметов жана Максим Раков бар. Мен үчүн Сметовдун биздин командада болгону чоң сыймык. И для меня это очень большой честь, что Сметов с нами в команде. 2025-жылдан тартып улуттук курама жаңыланган даярдык системасына өттү. Анын негизинде эл аралык тажрыйба жана дүйнөдөгү эң ийгиликтүү машыктыргуучулардын бири Эцио Гамбанын методикасы жатат. Бизде 2025-жылдын басынан бастап жана 2025-жылдан баштап биз жаңы система менен иштеп жатабыз. Бул система буга чейин текшерилген, толугу менен далилденген. Ал министрлик жактан федерациянын колдоосу менен ишке ашырылып жатат. Эми жаш спортчулар үчүн бул система кандай натыйжа берерин, аларды кандай деңгээлге көтөрөрүн көрөбүз. ага жарыстарда энди көрө жатарбыз осы жүйөнүн кандай деңгейге, осы жүйөмен кандай деңгейге көтөрүлгенибизди. Я думаю, что у нас все получится. Бизде баары жакшы болот деп ойлойм. Казакстандын дзюдочусу дүйнөдөгү эң күчтүү командалардын бири болоруна ишенем. Азыр биз системалуу иштеп жатабыз. Бул системаны бизге Эцио Гамба берип жатат. Ал дүйнөдөгү эң мыкты машыктыруучулардын бири. Бул менин гана оюм эмес. Муну жыйынтыктар да далилдеп турат. Эң негизгиси спортчуларга бул система жагып, алар машыгып жатышат. Жакын арада эле биз тууралуу көп сөз боло баштайт деп ишенем. Результаты. Так что я уверен, что самое главное, чтобы ребятам нравится эта система. Ребята идут, тренируются. Я думаю, что очень скоро уже о нас будут разговаривать. Машыгуу базасы Борбор калаадагы Жаксылык Үшкемпиров атындагы жекпе-жек сарайында жайгашкан. Бул жерде күрөш салдарынын аянты 700 чарчы метрден башталат. Ошондой эле спорттук арена, заманбап жабдуулар менен камсыздалган фитнес борбор бар. Мындан тышкары мейманкана, медициналык пункт жана кичи футбол талаасы бар. Кафетерийлер, ресторандар да каралган. Жалпысынан жекпе-жек бул жөн гана шарт эмес. Дүйнөлүк деңгээлдеги профессионалдык спорт инфраструктурасы. Қазіргі таңда бізде екінші жыл ұлттық құрама дзюдоисттар жекпе-жегімізде жатыр. Жекпе-жегімізден Азыркы учурда 2-жылдан бери биздин жекпе-жек сарайында улуттук кураманын дзюдочулары машыгып жатышат. Бул жерде 75 орундуу мейманкана бар. Ошондой эле заманбап жабдуулар менен камсыздалган фитнес борбор иштейт. Бир убакта бир залда болжол менен 40-50 спортчу машыгууга мүмкүнчүлүк бар. Бір залда окуу жаттығуын жүргізуге болады. Сонымен қоса бізде ресторанымыз бар. Бір уақытта 100 Мындан тышкары 100-120 адамдан бир убакта тейлей алган ресторан бар. Эртең мененки түшкү жана кечки тамак уюштурулган. Ошондой эле чоң дзюдо залыбыз бар. Анын аянты 1450 чарчы метрди түзөт. Ал жерде бир убакта 100-150 спортчунун кабыл алып, машыгуу өткөрүүгө болот. Саны 100-150 спортсменди бір уақытта қабылдап, спорттық
жаттығуларды өткізуге болады. Мемлекет тарапынан Мамлекет тарабынан бизге абдан чоң көңүл бурулуп жатат. Жалпысынан бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Бул тууралуу биздин машыктыруучулар да, чет өлкөдө келген машыктыруучулар да айтып жатышат. Алар белгилегендей, биздеги шарттар азыр дүйнөнүн эч бир жеринде жок. Мындай мүмкүнчүлүктөр менен сөзсүз жеңишке жетиш керек дешет. Жалпысынан биз Казакстандын курама командасы мамлекетибизге көрсөткөн колдоосу үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. колдооына үлкен алғысымды білдіремін. Абиба Абужакынова Жеңис клубунун аялдар командасынын капитаны. Капитан болуу клубдун мүчөсү болуу. Бул жеке жеңиштерден да кеңири максаттарды коюу дегенди билдирет. Командалык жыйынтыктар команданын ичиндеги атмосфера үчүн жоопкерчилик жогорулайт. Абиба белгилегендей, бүгүнкү күндө казакстандык дзюдочулардын даярдык деңгээли толугу менен өздөрүнүн колунда. Аялдар дзюдосунун лидерлери катары Абиба чемпион кыздардын саны көбөйүп, кыздар да өлкөнүн медалдык эсебин эркектерден кем эмес толуктаса деп кыялланат. Ооба, азырынча дүйнөлүк татамиде эркектер кыздарга караганда көбүрөөк жыйынтык көрсөтүп келишет. Бирок адилеттүүлүк үчүн айта кетүү керек, дзюдодо кыздардын саны статистикалык жактан эркектерге караганда азыраак. Абиба өзү да профессионалдык жолунун башында жакындарынын бир аз түшүнбөстүгүнө туш болгон. Енді баста каршы болады ғой, енді мен кыз баласы болгандан кийин. Албетте, мен кыз баласы болгондон кийин башында каршы болушту. Бирок азыр баары кубанышат. Менин жетишкендиктериме аларга жардам берип жатканыма сүйүнүшөт. Жакындарым көп учурда рахмат сага Абиба деп айтышат. Спорттогу бардык ийгиликтерим алардын эмгеги, алардын өзгөчө колдоосу мени шыктандырып жеңишке жетелип жатат. Маған ерекше әсер еткеннен кейін мен жеңіске жетіп жатырмын. Дзюдодогу ийгиликтин формуласы башка спорт түрлөрүндөгүдөй эле тартип, мыкты техника менен күчтүү мүнөз. Абибада тартип дайыма жогору деңгээлде болгон. Ал эми техника менен мүнөз бул ар бир спортчу дайыма иштеп өркүндөтө турган сапаттар. Для спортсмена психология это 50% победа. Ты можешь быть очень сильным. Спортчу үчүн психология жеңиштин 50%. Сен машыгууда абдан күчтүү болуп, баарын жеңишиң мүмкүн. Бирок мелдешке чыкканда психологиялык жактан утулуп каласың, жеңилип каласың. Абиба очень умная девочка и Абиба абдан акылдуу, ишине өтө жоопкерчилик менен мамиле кылат. Ал эч качан машыгууну калтырбайт, эч качан нааразы болбойт. никогда не жалуется ни на что. Она всегда идет, задание даешь. Берилген тапшырманы так аткарат, чемпион болууну каалайт. Бул ар бир спортчу үчүн өтө маанилүү. Эгер сен чын жүрөктөн чемпион болууну кааласаң, Кудай сага ошол мүмкүнчүлүктү берет. Тебе дает Всевышний стать чемпионом. Негізі екеуі де керек. Чынында экөө тең керек. Техникада мүнөз да. Бирок менин оюмча көбүнчө мүнөз маанилүүрөөк. Эгер мүнөзүң күчтүү болсо, сен жеңишке жетесиң. Эгер алсыз болсо, жарым жолдо багынып бересиң. Ошондуктан мүнөз маңыздуураак. Мен акырындап сабырдуу жана чыдамкай боло баштадым. Мурда мага ушул сапаттар жетишпей турган. Азыр көз карашымды өзгөртүп, кийинки олимпиадага дал ушундай максат, ушундай ниет менен даярданып жатам. Так дзюдо боюнча. Именно дзюдога. Бийиктикке жетүү жолу эч качан жеңил болбойт. Азыр Абиба Абужакынова мурдагыдай өзү менен катуу күрөшпөй, сабырдуулукту үйрөнүп жатат. Күтүүнү жана кандай гана кырдаал болбосун багынбоону өздөштүрүүдө. Абиба үчүн кийинки олимпиада эми жөн гана кыял эмес, так максат. Күтүүсүз жеңиштердин артында чоң эмгек жана кубаттуу команда турат. Бул жол аны жакынкы олимпиадада алтын медалга жеткирерине ишенебиз.